Opsuz toskoldorgo moyun berbey, tukumun ulantıp gelatkan uruktun tarıхы. Toskoldor toldura boldu. El başına uşundaysın olur gelet eken. 1916 yıldın alamatına kabılbagan, kiyin Sovettik kuğunga tuş gelbegen üybülönü taboo kıyın. Kança zamattar okkuçup su kaktı. Zorduk zomluktun kurmandığı boluştu. Uşul tapta adam bağluluğu dep atkanыбыз oşol demografiyalık jogotu dep atpayбызбы? Жалгыз кыргыз эмес, Жамы Борбор Азия калктары туш келген кана байрамда калкыбыз канча кишисинен ажыраганын, андан кийин жоготуулардын так эсебин алууга болобу? Пенде баласынын баатырдыгы менен аны ээрчиген кайгы касірети барып келип бир үй бүлөнүн маңдайына жазылган тагдыр болуп калган экен. Экинчи жагынан ал кезде башы бүтүн боор эсен адамды табуу мүмкүн эмес эле. Көл кылаасындагылар кыйын кезеңде башынан кечирген опсуз оорчулуктарды санап чыгыш кыйын. Аны ар бир үй бүлө өз башынан аргандай өткөрдү. Мамыркандын урпактары ушул тапта керемет коз Дарган айылынын бир ыптасын ээлейт. Булар кыргын сүргүндө өлбөй аман калгандардын тукумдары. Непадам алардын бири да жашында жайрабай аман калса кандай болор эле? Ажар күйөөсүн гана аман сактабай 14 баласын аман алып калсачы? Мамыркан бешиктен бели чыга элек нарсте чагында жетим калган. Тестери кезинен тартып айылдагы териштетчү орустун колуна иштеди. Кайышты кантип ийлешти, абдан жакшы өздөштүрдү. Кийин бой жетип кожоюндан кетээринде анын ишине ичи жылган орус акысына 2 кой жетелеткен. Кийин көл кылаасында аты чыккан чынжырлуу байдын жегийин совет кезинде кызыл аскерлер Мамыркан кулак атаган адамдын өлүү дүйнөсү ошол орус берген 2 койдон уланган. Мамыркандын балдары көп болчу. Иштин көзүн билген акылдуу адам эле. Колунан келишинче туугандарына жардам берип, аларды оор убакта коргоп, жашоосун жакшыртуунун камын ойлогон адам эле. Жетим жүрүп жетилген Мамыркан 4 уулду болгусу келгенин жакындарына жашырбай айтчу экен. Жараткан анын тилегин берип, атасын тарткан бойлуу, карлуу 4 азамат бериптир. Мамыркан урукташтары менен көлдүн тескейиндеги Кашка суу жайлоосун жайлачу. Ушул жерден анын малы көбөйүп, байлык артат. Бул жайлоо ата бабасынан калган ыйыкта, берекелүү да жер эле. Бул жерге сыйынганы келгендер арбын болуп, ар кыл ишенимдеги кечилдер келип, келиштири ак сарайларды салышкан. Бул жерде кана байрамдардан кара башын калкалап келген эл да көп эле. Ал кезде абаттай кооз жерге тоо кыркалай отурукташкан кыргыздардан тышкары келгиндер арбын болчу. Аларды эгин менен бактарагы өстүрүүгө өзгөчө ыңгайлуу, берешен жери кызыктырган кытайларда кыжылдачу. Аларды тооборундагы майлуу топуракка көйкөлүп өсчү, көкнар апийым азгырчу. Ал кезде көл жаныбар көйкөлүп кенен жайылып жатчу. Билгендер ушинтип айтышат. 1916 жылга чейин ушундай эле дешет. Кытайга качуу жана кайтуу. Мамыркан көл боорунда Сары Өзөн чүйдө эмне болуп жатканын билчү. Көтөрүлгөн элдин чапкын менен куугундан кача баштаганын кабарлашкан ага. Бир аз убакыт үй бүлө тууган туушкандар менен Кашка суунун төрүндө жашырынып тура алмак. Коркунучтан алыс болуу амалында малын тоонун алыс жагына айдатып, бир куржун апийимин белендеп качуунун камылгасын көрөт. Апийим ал кезде бардык жерде өтүмдүү эле. Апийим Кытайда өзгөчө паалуу болорун,
ага кызыккандар көп экенин билчү. Кытай соодагерлери менен алып сатарлары Мурда көл калаасына тез каттап, жеринде кымбатка бааланчу товарды көп алышчу. Күттүргөн күз келди. Жөнөткөн кабарчылары жазалоочулар жакындап калышканын кабарлашат. Кысталышта боз үй менен тамак ашын, үй бүлөсү, карындашын, балдарын, 2 жашка чыккан небереси Изматты жакын туугандарын алып, бийик ашууну беттеп Кытайга карай жөнөп калышты. Жолдо баратып мурда айдатып ийген малын алып, ашуу ашып кетишти. Мамыркандын камбылдыгынын пайдасы ушунда бир тийди. Анын үй бүлөсүнөн чыгымга учураганы болбоду. Кыйналып кысталып, акыры Кытайга жетишти. Алардын айдап келген малы менен куржунга салып алган апийимдин кереги Кытайда абдан жарабадыбы. Ашууну беттеп келатып өлүп калган энесинин көкүрөгүн тырмалап отурган наристени таап алышкан эле. Ал кезде кыйынчылыкка карабай, балдар менен карыларды ара жолго калтырышчу эмес. Анын үстүнө Мамыркандын үй бүлөсү үчүн дагы бир бала оорчулук келтирмек эмес. Мамыркандын небереси Абакир ата ушул тапта Даркан айылында жашайт. Ошол кишинин айтуусунда Мамыркандын чоң уулунун аялы Ажар эне бир эмчеги менен өз баласы Изматты, экинчи эмчеги менен жолдо таап алган баланы эмзип, асырап бакканын кийин айтып калышчу экен. Ал бала кийин чоңойгондо бул үй бүлөгө кара жолдой болуптур. Ал кезде андай болорун ким билиптир. Эптеп Кытайга жетсек, апыл-тапыл кирип келген аламаттан кантип аман калабыз? Туулган жерибизге кайтабызбы? Деген кабатыр ой менен гана жашап калышкан экен. Кытайдан баары кайтты. Көлгө келген соң Мамыркандын үй бүлөсү аз-аздан өзүнө келип, кайрадан турмушун жөндөй баштады. Карлуу камбыл жигиттер үй бүлөсүн муңайтпай сактап калышты. Анын үстүнө өз үй өлөң төшөгү аларга күч кубат берди. Турмуш тирилигине киришишти баары. Үй бүлө ирденип, тирилиги оңолуп, малы көбөйө башташты. Бирок бул эссердеги мамлекет болчу. Адамдар кандай жашаш керек экенин, теңчилик менен бир туугандык достукту кантип чыңдоону бийлик башындагылар мурда эле аныктап коюшкан. Болгондун баарын ортого кошуп, мамлекетти көтөрүш керек эле. Ошондон артык баш дүйнөнү алып коюшкан. Аш жылаңаш жашап аткан калктын эмнесин алат эле. Бирок алышчу. Мамыркандын балдары малдуу, жашоо тирилиги дурус эле. Ошондон улам алар жаңы бийликтин жактырбаган адамдарына айланышты. Кызылдай мээнет, эмгек менен тапкан дүйнөсүн, көбөйтүп алган малын мамлекет менен бөлүшкүсү келбеди. Алардын үйү толо балдары кыйын кезеңде азап менен оңолуп кетишкени бийликти ойлонтподу окшойт. Анын үстүнө Мамыркандын балдарынын баары Кытайга барып келишкен. Четке баргандын баары ошол өлгөнүн бул жака жөнөткөн тыңчысы катары карап, баарына ишенбей турган чакта мына ушул жагдай четке барып келүү пункту өзгөчө мааниге ээ боло баштаган. Эссир өлкөсүндө жапырт жазалоо өнөктүгү күчөп, минтип шек жараткан адамдар эле эмес, бүтүндөй бир элдер куугунтукка алына баштаган. Өзгөчө шек жараткандардын катарына кайсы бир учурда чет өлкөдө болгон, четке чыккан адамдар кошулуп, ошолордун саризине түшө башташкан. Мамыркан
3 ulu menen ошол кездеги совет бийлигине жакпаган күмөндүү жарандардын катарына кошулуп, ата-балдар буландуу түрдө атылчу азаматтардын тизмесине киргизилет. Адамдарга жык-жыйма толгон камерага киргизилген болчу. 4 баланын кенжеси катуу дартка чалдыккан дүйшөмбү чоң үйдө калды. Аны да 2 дүйнөлүк согуш башталаарга чукул камакка алышты. Ага чейин ичи арман менен азапка толгон түрмөнүн бит бүргө баскан камераларынын биринде балдарын алып Мамыркан жатты. Сасык, ысык камераларда шыкалган айыпкерлердин катарында Мамыркандын абалы оорлошуп, күндөн күнгө өчүп баратты. Кийин балдарынын айтуусунда атасын таза кийинтип, бит менен бүргө жакпасын деп, атасын темир тор айнекке көтөрүп жаткырып, азда болсо таза абадан дем алсын дешип, колунан келген аракетин кылышат. О, айланайын, эркиндиктин абаасы, андан аптыга жутуп, арман аралаш, таза абаа кандай сонун деген атасына кыйын кезеңде да тамашасын таштабаган 2 уулу аалый бир туугандар менен атасынын маанайын көтөрүш үчүн түрмө ичинде момундай тамашасын айткан экен. Ошондой деңиз. Биздин Кашка суу жайлоосунун абаасынан да таза экен эмне? Аскияга атасы менен үмүттүү балдары жылмайып, анан кайра эле бит бүргө баскан советтин түрмөсүндө абалын эстеп отуруп, үңкүрөп, үшкүрүп отуруп калчу экен. Андан көп өтпөй абакта Мамыркан каза болду. Бала кезинен келаткан оор турмуш, калк башына түшкөн катаал замандагы жер которуу, анан минтип абакка салынгандан кийин ачарлай түшкөн ден соолугу чоң үй бүлө башчысын, бир урук башчысы менен негиздөөчүсүн акыры алып тынды. Азыр анын аты Дарканда Сыймык менен аталат. Айылда жашагандардын көбү Мамыркан атанын урпактары. Ушул жерде Мамыркан аш-жылаңаш жетимдиктин тонун кийген. Ата-энесинен эрте ажырап, бирөөлөрдүн ишин кылып, борбуйун жерден көтөргөн. 16-жылдын аламатын көргөн. Кытайга качып барган. Чет жерде жакындарынын бир да бирөөнү ажалга алдырбай, жерине кайтып келишкен. Туылган жердин топурагы алтын. Өз мекенинде кайра ирденип, аламатта айрылып калган дүйнөсүн ордуна келтирип, жашоо турмушун оңдойт. Ого эле оор сыноолорго кебелбеген Мамыркан 38-жылдардагы кызыл кыргынды көтөрө албады. Кыргындан анын 2 уулу Аалый менен Актанда аман чыккан жок. Атасы өлгөндөн көп өтпөй, аларды да атып салышкан. Каруу күчтүү Агыни аман болсо, артында укум-тукуму калбайт беле. Канет кылчуу жагдай Аалыдан 3 бала калды. Актан үйлөнүшкө үлгүрбөптүр. Айылда алардын кенжеси Дүйшөн калган. Мамыркандын балдарынын улуусу Ысмайыл түрмөнүн азабынан араңжан денесин көтөрө албай, өмүр күнүнүн акыркы сааттарын эсептеп жаткан. Ысмайыл менен Ажар. Ысмайыл өлбөй калды. Жалаң сөөккө жабышкан эти гана калып, өз алтынча басып тура албай, бул түрүүнүн сөлөкөтүнөн түрмөдөгүлөр деле түңүлүп, сыртка чыгарып таштаарда бир бооркер адам көмөк көрсөткөн экен. Ошол алпейим адам болбосо, ичер суусу азайып бараткан Ысмайыл өлүп деле калышы ыктымал болчу. Мамыркандын ким экенин, анын турмушунун түрмөгө чейин эле мыкты билген. Айылынан барып катышы болгон ошол бооркер бир татар каттаган бирөөлөрдөн Дарканга кабар билдирет. Өлүп калчулардын катарына чыгарылган Ысмайылды тезинен алып кеткиле деп кабарлаптыр. Шашылышка бар
Айылға жеткенде атасы менен балдарынан ажырап, айласын таппай тұрған үй бүлөнүн абалы кыйын болчу. Балдардын кенжеси Дүйшөнда Каражаны менен Алек оордан оңол албай жаткан. Калгандары аялдар менен чиедей балдар. Ажаатты Ысмайылдын аялы ажар ачыптыр. Анын кыйын кезеңдеги чечкиндүүлүгүн, кайра тартпас көк жалдыгын туугандары эмдигиче айтып калышат. Катар-катар келген кыйынчылыктарга карабай, ажар 14 бала төрөгөн. Тагдырдын жазмышы ошол 14-түн экөө гана аман калып, аларга 3-чү ашууда өлүп калган апасынын көкүрөгүн тырмалап отурган, жолдон тапкан баласы кошулуп, 3 жүрпөсү ержетти. Ажар күйөөсү тууралуу кабарды угаары менен жолго чыкты. Ал ата бабасы Алмуздактан бери жасап келаткан гүл асыгын көтөрүп алды. Көлдүн тескей тарабындагы Койсары кеме токтоочу жайынан пароходко олтуруп, айылдан балыкчыга келет. Ал жерден арабага олтуруп Фрунзеге. Издегени жанагы боорукер киши бир татар. Билбеген шаардан издеп жүрүп, ошол кишини табат. Анын жардамы менен абакта өлөр күнүн санап жаткан Араңжан Ысмайылды чыгарышат. Боорукер кишинин короосунда ажар күйөөсүн карасамы менен 10 күндөй жууйт. Бүргө менен битинен арылгандан кийин аны арабага салып, айылына карай алып жөнөйт. Келаткандагыдай балыкчыга чейинки арабада, андан кемеге түшүп Койсарыга жетишет. Көл үстүндө катуу толкун болуп, ансызда Араңжан келаткан Ысмайылдын оорусу күчөйт. Өлдүм талдым дегенде көздөн учкан жээкке келишет. Андан ары Койсарыдан эти менен сөөгү гана калган Ысмайылды дарканга алып барыш керек эле. Күткөн киши жок. Жеп жеңил болуп калган күйөөсүн жоңга арткан ажар апа айыл кайдасың деп жөнөп калат. Жолдун арбышы кыйын экен. Араңжан күйөөсүн кыйла жерге көтөрүп жеткирип, анан жол боюнда калтырган куржунуна келет. Ошентип токтоп тынып олтуруп, тоо боорундагы дарканга жетишет. Бозбешик деген жерге жакындаганда күйөөсүн көтөргөн зайыпты көргөн аксакал койчу уулуна ат коштоттуруп үйгө алып келүүнү табыстайт. Аялы менен күйөөсүн боз үйгө алып келишкенде кара тер басып жүрө албай калган зайып менен Араңжан күйөөсүн таң кала караган койчу алардын жайын сурайт. Кимдер болосуңар? Кайсы элсиңер? Кай жакка баратасыңар? Ажар кайнатасы Мамыркандын атына тай албайт. Башын жерге салып унчукпайт. Араңжан Ысмайыл атасынын атын шыбырайт. Мамыркан? О, Кудай! Ой, аны билем да. Баарыбыз билген кадырлуу адамыбыз кол, дейт кары койчу кубангандан эмне кылаарын билбей. Анан кара күрпөн кой союп, анын терисине Ысмайылды ороп коет. Байыртан көчмөн эл, анын ичинде кыргыз да алы курган жоокерин ушинтип дарылачу экен. Бир апта бою Ысмайылды койдун ысык шорпосу менен багат. Бир жумадан кийин эки атка мингизип, кары койчунун уулу Ысмайыл менен ажарды Саруу менен Дарканды бөлүп турган дарыянын боюна чейин коштоп барат. Аялы менен күйөөсү күтүп аткан балдарына келишет. Исмат менен Мария багып алган балдары экөөнү кубанып тосуп алышат. Ысмайыл азастан кубаттанып өзүнө келет. Кой кайтара баштайт. Аялы экөө эч кимден жардам сурабай, ынтымактуу жашап, 3 баласын чоңойтушат. Бирок
1938-жылы аны багып алган уулу НКВД-га карматат. Бакматасы репрессияга кабылганын, абакта өлбөй аман калганын, үйүнө кайтып келген эл душман экенин билдирет ал. Ошол эле жылы Исмайылды камакка алып, караколго алып барып атып салышат. Мамыркандын 4 уулунан жалгыз Дүйшөнбү гана аман калат. Кийин бакма баласы апасынын алдында жасаган иши үчүн кечирим сурайт. Бирок апасы аны каргап, үйүнөн кууп чыгат. Исматтын 1941-жылы согуш башталаарга чукул төрөлгөн уулу Абакир ата бизге Мамыркандын урпактары тууралуу кызыктуу баянды айтып берди. Исмат Кызыл армияга келген биринчи чакырылышка туш келет. Согуш башталгандан тартып, Кызыл армия ири жоготуулар менен артка чегинет. Аскерлердин көбү туткунга түшөт. Исмат да ошондой азапка туш келет. Туткунда ал Германиянын эмгек бөлүктөрүнө айландырылган туткундагы совет аскерлеринин катарына кошулат. Дагы бир божомол боюнча бул Власовдун дивизиясы болчу. Экинчи бир маалыматта Түркстан дивизиясы деп аталат. Дивизия Полшада турганда Исмат чарбалык бөлүккө туш келип, бир кыйла убакыт ошол тынч жумуштар менен алек болот. Кийин бул бөлүк талкууланып, катуу жарадар болгон Исмат санитардык бөлүккө кабылат. Андан Исмат Кызыл армиянын катарына кайра кошулуп, уруш аяктаганча душманга каршы күрөшөт. 1946-жылы Исмат туулган жерине кайтып, иши кыйла оңолуп калганын, колхоздо бригадир болуп иштейт. Баарысы баштагы калыбына келип, жашоо турмуш ыраатына түшүп, дагы бир капсалаң башталат. Советтик аскер туткундардын башына түшкөн мүшкүл жайында биз Баткенчи Сыдык экинчи дүйнөлүк согуштагы аскер туткундарынын тагдырлары деген баяныбызда кеп кылганбыз. Аларды чыккынчылар дешчү. Сталиндин оозунан чыккан бир сөзү алардын тагдырын чечип койгон. Элдердин атасы бизде согуш туткундары жок. Бизде чыккынчылар бар деген эле. Эстерде туткунга түшкөндөрдү эмгек түзөтүү лагерлерине, көпчүлүгү урак системасына кирген абакка кесилишкен. Бул эми жакшы дегендегиси. Эң жаманы туткунга түшкөндөрдүн көбүн атып салышканы. Немис туткунунда жүргөндө Исмат жердештери менен сүрөткө түшкөн экен. Туткун азабын көрүп, аман калган жоокерлердин бири ошол сүрөттү катып жүрүп, үйүнө ала келет. Сүрөттү көрсөтүп мактанып койгон шекилдүү. Ошол балекеттүү сүрөткө Исмат да түшкөн. Мына, ушул сүрөткө байланыштуу Исматты үйүнө келгенден 1 жылдан кийин камакка алышат. Исматты урак системасына кирген Сибирдин Норильск шаарындагы катаал режимдеги лагерге абакка айдашат. Түү деген түкүрүк жерге түшпөгөн катаал шартта, катуу суукта карагай кесишет. Сибирдин суугун көтөрө албай, канчалары ал жерде ооруп, жарыкчылык менен кош айтышат. Согушта немис туткунунда көрбөгөнү көр болуп, арыктап баса албай калган Исмат да өзөктө өрттөгөн дарттан өйдө боло албай, 1953-жылы Хрущевдук мунапыска бир жумага жетпей каза болот. Мунапыска Исматтын саруулук айылдашы Үкөн туш келип,
Араңжан аман кайтат. Экөө бирин-бири колдоп, аман калганы жердешинин аманатын айтууга убада кылышкан экен. Азаптан башы бошогондон кийин Үкөн Дарканга келип туугандарына Изматтын акыркы күндөрүн, көз алдында өткөн азапты айтып берет. Туугандары менен Изматка арнап Куран окуп, өткөндү эскеришет. Акыры Ажар жалгыз уулу Изматтан ажырайт. Анын жалгыз кызы Мария менен небереси Абакир гана калат. Абакир ата Мамыркандын урпактары тууралуу кайгылуу, катаал баянды айтып берген адам. Атамекендик согуш башталаарга 5 күн калганда төрөлгөн ал. Абакир 6 баланын атасы. Мамыркандын урпактарынын аман калгандарынын баарынын 6дан баласы бар. 2 кайраттуу эне Ажар байбиче менен энеси Абакир Измат уулун эрезеге жеткирип, билим алсын деп окууга жөнөтүшкөн. Ал да чоң ата болду. Абасынын балдары менен чоң атасы, анын балдары тууралуу маалыматты издей баштайт. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик коопсуздук комитетинин мамлекеттик архивине кайрылып, Мамыркан Шопоковдун акталгандыгы тууралуу тастыктаманы алышат. Мамыркандын балдары Мамырканов Актан, Мамырканов Аалы менен Мамырканов Исмайыл атылып кеткен. Азыр алардын аты саясий репрессия курмандыктарынын Каракол шаарында коюлган эстелик ташында жазылган. Эстелик өзгөчө Кооз Даркан айылынан 40 чакырымдай алыс. Жалаң эле Ысык Көл облусунан репрессияланган 2546 эскерген жай, куугунтукка кабылгандардын 400-ü атылган. Бул расмий булактар аркылуу бергендерибиз гана. Каракол шаарында Жеңиш багында дагы бир эстелик жай ачылган. Үркүндүн аламаты. Үркүндүн 100 жылдыгынын урматына коюлган эстелик. 1916 жылдын аламаты таш бетине чегилген. Кайгыны билгендер түстөгү ташта кыргыз элинин башынан өткөн аламаттын сүрөтү тартылып турат. Ал аламаттан Мамыркан үй бүлөсүн сактап, жерине аман эсен алып келген. Эңсеп келген жеринде анын өзүнүн бакандай 4 баласынын өмүрүн кыйып салышкан. Чоң аламаттын 100 жылдыгынын урматына коюлган эстелик бул. Даярдагандар Элмира Ногойбаева жана Бактыгүл Жумакадыр кызы.